Манас шаарынын мэриясынын тарых музейи. Жамиля Темирова музейдин директору болгондон көп убакыт болгон жок. Кыска аралыкта авариялык шартта турган музейди жаңы административдик имаратка көчүрүп келүү түйшүгү ага таандыкталды. Жаңы административдик имараттын биринчи кабатына келип жайгаштык. Биз буга чейин Жалал Абад курорттун чыга беришиндеги өзүңүздөр билгендей Байзаков бир дарегинде болчук. Ал жер аябай жараксыз абал деп табылып, жарандык коргонуу мекемеси тарабынан анан биз убактылуу азыр ушул жайга келип жайгашканбыз. Музей негизинен 1972 жылы уюшулган. Мында шаардын эзелики археологиялык, советтик бийликти түзүү учурундагы, улуу ата мекендик согуш жөнүндө, техниканын түзүү учурундагы материалдар жайгаштырылган. Мындагылардын белгилөөсүндө музейдин баа баркын билгендер өздөрүндөгү экспонаттарды ушул жерден көргүлөрү келишет. Анткени мындагы ар бир буюм тарыхый баалуулукка ээ. Шабданбай Абдыраманов деген биздин акын инсаныбыз бар, ошонун бир тууган агасы экен. Ардагер болуп, ошо 90 жашка чыгып өткөн экен. Ошонун жубайы, кызы келип, то есть бизге тапшырып кетти. Буну кийинки муун неберелерим балким баркына жетпей калат. Биздин жаштар андан көрө келип, ушул киши кандай болгон экен деп 12 төш белгиси, мындай сүрөттөрү, доскалары менен алып келип бул деле бирөөгө таанды экен, өздөрү. Бул деле ооба кийилген, муну ушу атайын музейге беришкен. Бул ошол солдаттын формалары, милиция формалары деп коебуз. Ар бир доордун, ар бир окуянын, ар бир тарых баянын камтыган музейдин көрүүчүлөрү азыр көбөйгөн учур. Анткени адамзатында руханий азыктануу ар дайым керек. Жаштар келип аябай кызыгышат. Мен айтам, силер азыр эмне чогултасыңар десем, эч нерсе чогултпайбыз, телефон эле көрөбүз дейт да. Мен айтам, көрдүңөрбү, силерге окшогон жаштар момундай союз мезгилинде ушундай коллекция значоктордун коллекциясын чогултушуп, мындай алек болушканда убактысын ушундай кызыгуу менен өткөрүшкөн. Бул дагы союздун жаштарынан бир эстелик болуп калды да бүгүнкү муунгачы. Сыртка турист катары чыккан ким болбосун барган өлкөсүнүн өсүп өнүгүү тарыхына, маданиятына кызыгат. Мындай баалуулуктардын очогу тарыхый таанып билүү музейлери. Учурда калада жаңы 2 кабаттан турган заманбап шарттагы имараттын курулушун башталгандыгы музейчилердин чоң кубанычы болууда. Гүлжина Мындоева, Манас Назаров, Манас шаары.